Баатирене Эркин Калдыкеева Талас облусунун Кара Бура районунун 3 булак айылынын тургуну. Эркин апа бүгүн бизге кыргыздын улуттук тамагы көжөнүн жасоо процессин көрсөтүп бермекчи. Көп көжө деп коет, эл ичинде чоң көжө деп коет. Жыл ажырат көжө дейт. Ал жыл ажырат деген эски жыл менен жаңы жылдын ортосун белгилеп турат да. Ушул балда элдин баары ошо илгеркилер чоң көжөнү баштачы. Чоң көжө деп. Будайды тасалап, сапырып тасалап, ноодой сапырып тасалап алып анан ысык суу менен нымдайт. Шөлпүлдөтпөйт, анан кургак кылбайт. Нымдап туруп анан кийин соккулайт, жанышканда мунун кабыктары бүт кетет. Анан жана күрүш сыяктуу болуп өсүп калат да. Пайдалуулугу бул адамга сиңимдүү, аш болумдуу, таза, анын үстүнөн нукура, дары-дармеги жок, эчтеке кошулбайт, жалаң таза немелерден кошулат. Анан көбүрөөк кайнайт, таза кайнайт. Соккуга салабыз азыр будайды. Көжөнү даярдоо алгач будайды соккудан соккулоодон башталат. Буну нымдайбыз. Көп шөлпүлдөтпөйт, анан кургак кылбайт, нымдайт. Ным болсо эле болду, мына. Ным болду. Соккулап беребиз, сокулайбыз. Мына, бисмилла деп. Бисмилла мына. Аралаштырып, нымдап алыш керек да, кургак болсо жанчылып калат, суу болсо былчылдап калат. Нымдап, мына ным болду, азыр кабыгы чыгат. Таптасы болуп калды будай. Кабыгынын баары чыкты. Желдеткенден сапырабыз кайра. Сокубуз, бир соку деп коет. Бир соку жанчып койдук буюрса. Мына жерде битке шамалдатабыз. Азыр 5 мүнөттө шамалдайт. Азыр курукчу менен куруйбуз, анткени күйүп кетет десек. Мына курукчу менен куруйбуз, бу деген тегиз болот. Тегиз кетет. Бир жери күйүп, бир жери ак болбойт, тегиз курулат. Касанга кысытып алдык. Аны кысыткандан кийин бизге жазып кургап туруп, кайра сокулга түшүрөбүз мында, сокулайбыз. Сокулап кайта сапырабыз. Кайра сапырып тургандан кийин болду, даяр болот ошондон кийин. Касанга кысытып алдык, эми сокуга экинчи жолу сокулайбыз. Будайды салабыз, бисмилла деп, бисмилла. Ата-бабадан келаткан илгерки тамак дейт. Азыр эртең менен бул жарылып, даяр болуп калат. Кече бунун баарын тазалап, даярдап туруп касанга салып сууну куюп кайнатып, бир кайнатып кетти. Бардыгы даяр болду, азыр кайнады, бышты даяр. 9 таам түрүн коштук. Анткени жаңы жыл келип, эски жыл кетип, жыл ажырат деген чоң көжө деп коет, көп көжө деп коебуз. Майыз, пиязды курдук, сүрсүген эт, картошка, сабиз, пияз дегендей, туз, суу, сүсме кошулат, анан кийин ошентип бардык ушу 9 таам кошулду азыр берге. Өзүнүн өңүнө да келет. Анан көп көжө дегендей, көп кишилерге берилет да бул көп көжө. Көп кишилерди чогултуп алып, чакырып дегендей, кыргыздар илгерде меймандос келет эмеспи. Майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, басқаның майда, оро толсун. Оп, майда, басқаның майда, оро толсун. Оп, майда, кырча, басқаның майда, кырман толсун. Оп, майда, кырча. Пышып калды, ичкенге даяр. Анан болгондо муну илгери чоң энелерибиз, тайнелерибиз айтчу эле. Кандай тамак болсун, шорпо болсун, көжө болсун, 40 сапыргыла касандан чыккандан кийин. Сооп болот, 40 сапыргыла деп такай айтып отурчу үспөй. Болду дейм, каттай берели. Жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун, ден соолуктун жылы болсун. Орой, майда, майдалай бассаң,
жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, орот олсын, оп, майда, басқаның Elimiz майда. esen bolsun. Kempirlerimiz kelbetli olsun. Karılarımız söyletli olsun. Gelinlerimiz avirli olsun. Kızlarımız imanlı olsun. Jigitlerimiz albetli olsun. Кыргыз элибиздин ынтымагы мындан дагы бекемделип жасаган иштерин Кудайым өзүң колдоп, кыргызыбыздын кыйыры өсүп, кылымга жетсин, саны өсүп, сансызга жетсин. Майда, 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 майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, майда, майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Орой, орой, басқаның майда, орот олсын.